Улуттук телерадио берүү корпорациясы тартуулайт. Андан кийин мен өзүм отказ кылып койдум группадан. Эмне үчүн сахнада жаңы топтор жок? Сегодня, вчера, вот опять сейчас мода идет. Бир кезде хит парадтарды багындырган топтордун доору бүттүбү? Анан 50 жылда чарчап отуруп калдык Юрекөбүз. Мушташып туруп анан чыгышат. Андай учурлар көп эле кездешкен болуш керек сиздер практикаңызда. Эмнеге мен ушуга бүт өмүрүмдү арнадым экен. Ушуга бүт каражатымды арнадым экен. Мен ушуну ушинтип көкөлөттүм эле. Бул эмне деген мага болгон мамиле деп өтө кейисиң. Бүгүн биз музыкалык топтордун кризисин талкуулайбыз. Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр. Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясы жана музыка телеканалында Музыка плюс ток-шоу берүүсү старт алды. Сиздер менен мен Илим Айдакеев. Бүгүн биз сиздер сүйүп анандагы күтүп көргөн ток-шоу берүүсүндө чыгармачылык чөйрөсүндөгү эң актуалдуу темалардын бирин козгойбуз. Программабызды биз адаттагыдай видео тасма менен баштайлы, көңүлүбүздү экранга буралы. Dinlenin yazılban kırlarımsın, sen benim aydılban sırlarımsın. Karanlık tünde kalganında, karangılap adaşkanında, kara horoz kıykırganda çeyin, karan bolup tursam sonunda. Yani нашу любовь я сберегу. Я лишь тебя одну люблю. Ey dolu kız, oy dolu kız, doy boy senin neresine top jigitler aşık kız. Kançalık güttüm günde, hört bolup kalkıbın, menden mi kızıktır var, sen beni süygüsü var. Karagan gözün жарык нурун чачып мени карасаң, сенин чачтарың кыймылдасаң чогуу билеп сонун жарашам. Бир кадам жакындап, алыстап акылдап, жүрөгүмдүн сокуларын жетип салдың гитарада эрениңден өп алсам. Шириnim, шириnim, шириnim ай, ай балдай таттуу. Шириnim, шириnim, шириnim ай, шириnim ай, шириnim ай. Кеп бүгүн топтор тууралуу болмокчу. Андыктан көңүлүбүздү ортого буралы, албетте бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен кезек-кезеги менен тааныштырсак, оң тараптан баштайлы. Кыргыз Республикасынын эл артисти, легендарлуу Кыз Бурак тобунун жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова. Республикабыздын эл артисти, белгилүү Досум Үсөн тобунун жетекчиси жана негиздөөчүсү Юрий Бабков. Композитор, продюсер, белгилүү Инсан тобунун негиздөөчүсү Эркин Мейирканов. Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, Миң Кыял FM радиосунун негиздөөчүсү жана продюсери Тынчтык Кожобеков. Тынчтык агай дагы бир кезде Импульс тобун түзгөн. Бүгүнкү программабыздын темасы эмне себептен жаңы топтор чыга албай жатат. Мына ушул тема тууралуу, топтор тууралуу бүгүн биз кеп козгойбуз. Алгачкы сурообузду берсек, Гүлшайыр эжеке сизге болсун. Кыргыз эстрадасында топ түзүү канчалык кыйын? Топ түзүү албетте кыйын да. Бир чыны чыгарышка канча каражат кетип атат, канча адамдын интеллектуалдык байлыгы кетип атат, канчалаган кыздардын же балдардын табитин таап, алар менен сүйлөшүп, аларды ошол бир ынтымакчылыкка алып келиш, бир ырды ырдаганга алып келиш.
бир жакшы сахнага алып чыгыш бул чоң эмгекти талап кылган өзүнчө бир процесс десек болот. Топ деген өзү эми бир улуу инсанды айтпай кетсек болбойт. Ооба. Бул топ деген биздин кыргыз улуттук эстрадабыздын баштоочусу болгон Чоро Кожомжаров агайыбыз эң алгачкы улуттук эстрадалык топту түзгөн 1967 жыл болуш керек. Мына ошол топтон башталып, ошол кезде жеке ырчылык аткаруучулук болгон эмес, топтор гана пайда болгон. Анан ошол топ өнүгүп отуруп 70-жылдардын 72-жылдардан баштап бүт айылдарда, жерлерде, мектептерде, окуу жайларда жалаң эстрадалык топтор түзүлгөн. Артында бир 5-6-7 адам ойнойт эле музыкалык аспаптарда. Асты жагында бир 5-6 адам ырдайт эле. Жеке адамга чейин. Мына ошентип вокалдык, аспаптык ансамбль деген термин ВИА деп коет элек. Вокально-инструментальный ансамбль деген термин ошол кездерде пайда болуп, мына бүгүнкү күнгө чейин жашап келет. Бул өзүнчө бир дагы тарыхы бар. Элибизге, журтубузга кызмат кылган мыкты, өзөктүү жанр десек жаңылбайбыз. Маалымат үчүн рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эми мүмкүн болсо, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз мына ушул легендарлуу Кыз Бурак тобунун видео тасмасына көңүл бурсак. Чайхана, здесь пива и вина, но с утра и до темна ароматный чай. Восточный базар, один и робей, любой товар для добрых людей. Приди да зови, не стой в стороне, что хочешь бери, подходит тебе. Ушул жолдордо биз мындан бир канча жыл мурун дегеле артка кайтып барып келдик окшойт. Гүлшара эжеке. Тактап айтканда 1984 жылы бул клип тартылган экен, эмнени эстеп кеттиңиз учурда? Эми ар бир кызды көргөндө бир жүрөгүң аңтарылып алат да. Анын жакшы жактары, эмгекчилдиги, ал кезде кыздар башкача болчу. Ооба. Андан кийинки мына эгемендүүлүктөн кийинки кыздардын мүнөздөрү башкача. Булар ачкабы, токпу, баягы намысты бийик койгон. Качан бир ийгиликке жеткенде анан тыйын тыпыр болсо колубузга тиет эле, болбосо мекен үчүн, эл үчүн деп эле кызмат кылып жүрө бергенбиз ал кезде. Комсомолдук бригадалар менен элди кезип, концерт коюп, мал сарайларга чейин, эгин чаап аткан жерлерге чейин агит бригада деп жөнөтүп коет эле, ошол жерлерге кызмат кылып келет элек. Бизге эч ким акча төлөбөйт эле. Бизге тамак ашыбызга гана командировочный төлөп берет эле, болду. Бирок күнү түнү, жайы кышы биз мамлекет үчүн кызмат кылганбыз. Топтордун узак убакыт сакталбай калышынын негизги себеби эмнеде? Жакшы суроо. Гүлшара айтып кетпеди беле, мен бир башынан жарым мүнөт кошуп коеюн. Ал кезде Гүлшара айтып атпайбы? 5-6 бала ойнойт, 4-5 ырдайт. Ал кезде эң барктуу музыканттар болчу. Ооба. Музыканттар. Ошол кезде. Ырчылар мындай карачыбыз да. Азыр барктуу деп ойлойсузбу? Иә. Азыркы артисттер, азыркы ырчылар барктуу. Барктуу. Музыканттардын мен ойлойм, аранжировщиктер барктуу, анан мындай топ түзгөнгө ошон үчүн татаал нерсе болуп атат да. Ал кезде ушундай болчу, анан мына жамаатты айтып атпайсыңбы, ушул чыгармачылык жамаатты кармаш абдан татаал. Биринчиден эмнеге мындай бат тарап кеткендер болгон. Мисалы, Союз кезде бизде тоңдо эле төбөсү районго, төбөсү көрүнгөн бери жагы 10 ансамбль бар болчу. Төбөсү көрүнгөн. Ар бир айылда бар болчу. Бул Тоң эле районунда. Тоң эле районунда. Биз эми өткөргөм, мен ВИАлардын конкурсун өткөргөм. 14-15 группа келди.
райондон эле. Анан бул татаалдыгы эми ачык моюнга алыш керек. Бул музыканттар биз кичине башкача адам болобуз, татаалыраак адам болобуз. Ар кимдин өзүнүн мүнөзү өзгөчө, башкача. Ооба. Ошонун баарын тилин табыш керек жетекчи. Мисалы мына Гүлшайыр экөөбүз быйыл кыз Бурак 50-дө, досум Үсен 55-те. Бул өзү жетекчи баарын ойлонбой, үй бүлө керек болсо баарын ойлонбой группаны ойлонуш керек. Мисалы менин ыкмам, мен ушул топту кимде үй бүлө болсо, же сүйлөшкөн кызы болсо, мен сөз түрдө таап тоого алып чыгам, токойго алып чыгам, көлгө алып барам, бир жакшылыктар болобу, чогуу. Анткени ошондо деле ой болчу да, сүйлөшкөн кызы же аялы бул чоң иш кылат да. Чоң бузса да ошол бузат. Анан айтып, сен кыйын элең тигиң сен тигинтип атпайбы? Колдоп көтөрүп кетсе дагы ошол, э? Көтөрүп, ошентип кеттип. Анан ошондуктан мен ушундай ыкма алгам. Ошон үчүн мен биринчи составым бир киши алмашпай 16 жыл болду. Эми шаарда бул өзгөчө башкача. Райондо музыканттар жатпайт да ар кайсы жерде. Ооба. Аны таптап үйрөткөнгө чейин. Анан сахнада кээ бирлер биринчи сонун кол чапса эле мурду мындай кетип калат. Аны акырын жердеги кара көрсөтүш керек. Баарын сонун айтпасаң, келтирбесең. Ошондон эле жетекчилерден негизи баягы жаман өзүн мактайт эмес. Бирок ошол эле учурда агай кечиресиз, сизди мындай көтөрмөлөп турган ким болду? Жубайыңызбы же бул кыздарыңызбы? Өзүбүз эле. Өзүңүз, э? Жубайларыбыз керек болсо огунда, эмне кыласың муну? Ташта дейт эле да. Бир окуя айтып берейин. Жубайым келип бир жолу уруша кеткенде, "Ушуда жумушпу сеники?" "Жумушпу?" "Болуптур" дедим. Бир жолу Барсконго барып концерт коймой болдук. Алып алдым. Анан тиякта тааныштар деле көп, гостиница жок. Анан тиги тааныштарга айттым, чакырбай эле койгула. Бир көрсөтөйүн, биз көргөндү көрсүн депчи. Концерт бүткөндөн кийин эртеси да концерт да. Анан талага чыгып, талада уктадык. Бир нан болсо нандан жеп, суудан ичип, анан келгенден кийин айтып атпайбы, экинчи сенин жумушуң жеңил деп айтпайын деп. Эми мүмкүн болсо биз азыр сиздер менен ошол кезге бир барып келсек, көңүлүбүздү экрандарга буралы, видео тасмага назар салалы. Göz oyna,
мындан бир канча жыл артка кайтып келдик. Агай өзгөчө жан дүйнөңүз бир нурданып калды болуш керек бул тасманы көргөндөн кийин. 90'dун башы болуш керек ушул. 90-жылдардын башы. Жакшы. Эми Эркин байке, кезектеги суроо сизге болсун. Азыркы учурда социалдык тармактар деги эле Instagram, TikTok, YouTube платформалары аябай актуалдуу. Анан ошол эле учурда ырчыларга, жеке ырчыларга шарт түзүүгө бир мүмкүнчүлүк жакшыбы? Платформа, они кандай? Возможность больше, да, в смысле, у них под рукой все, жанында барыча. И когда петь, он может даже спеть, не обязательно в студии где-то записываться, он может под гитару спеть и рдап. Возможности больше, но в то же время и, как говорится, и ответственности больше, потому что прогресс вперед идет, музыки в разных стилях развиваются. Программа топ-тор жөндөтпай, группы просто во время Советского Союза, как Байкелер сказал, я же сказал, в 70-х, 80-х просто это мода была, очень сильно она пошла. Группалар? Да, именно на группы. Вот дүйнө жүзүндө эле ошондой мода кеткен. Советский Союзда ошо 70-80 жылдарда эстрадная музыка, вот именно ВИА группа, она очень сильно развивалась, потому что она модная была. Группы были и на заводах, бир заводдордун өзүнүн группасы бар болчу, мектептердин арасында группа полностью, ар бир барган жерде группалар көп бар болчу. То есть ошол кезде жеке ырчылар эмес, группалар, топтор көп болчу. Например, барабанда аспаптарда ойногон музыканттар болчу, яна ырчылар ошо тоже где-то бир жок дегенде бир 3 солист болчу. Ар бир топ. Да, ойногондо мындай жанагы трубаларды ойноп, саксофон ойноп, общий где-то бир группалардын саны бир 10 чакты болчу. И тогда интересно было, почему обычно же группы создаются мындай единомышленники, бирден, мектептен башталат, например, көз караштар бирдей болот, бир музыка жагат, бир стиль жагат, ошондо анан топ пайда болот. Азыркы убакта мурун эле продюсерлер бар болчу, но сейчас же больше составляется вот как бы продюсеры, наставники создают группу. И сейчас бы как бы так невыгодно получается. Ну, до этого времени. Но сейчас, мне кажется, вот сегодня, вчера, вот опять сейчас мода идет, опять на групповую музыку идет ошо. Она как бы востребована, получается потихоньку. Шаарда деле биздин группалар бар, которые, но они не авторской музыкой занимаются, а вот кавер-версиялер көп ырдайт. Көбүнчөсү жана тойлордо ырдайт. Ошондой группалар, они востребованы больше. Азыр учурда. Да, бүгүнкү на сегодняшний день да ошондой бар. Ал кезде биринчи космонавттар болчу. Андан кийин эле ВИА турган. Ошондо кыз бурак тобу канчанчы орунда болуп калган ошол учурда? Кыз бурак тобу дайыма биринчи орунда болуп келген. Дайыма биринчи орунда. Ачыгын эле айтайын. Ачыгын эле. 10 жолу биз биринчи орунда алдык, Гран-при сыйлыгын 10 жолу. Анан 11-синде отказ кылдык. Биз как гости будем участвовать деп. Себеби башкаларга жол бериш керек болчу да. Анан чындыгында кыргыздын кыздарынан түзүлгөн топ бир өзгөчө топ болуп жаралган да. Башка группаларга караганда мага өтө кыйын болгон. Себеби башка группаларда бир жигит гитарист кетип калса, же саксофонист кетип калса, же ударник кетип калса, экинчи группадан даярдалып аткандар келип ойной берген. А кыздардан такырандай даяр кыздар болгон эмес да. Менин кызымды ал кезде алып качып кеткен мода эле. Ошол. Ошо мода болчу. Анан сонун кылып иретке келтирип, ырдатып, ойнотуп, бийлетип, бир гитарист кызды үйрөтүш үчүн могу колдорунун баары канап, тытылып, кайра айыгып туруп, анан гитарист болот эле. Ушундай кыйынчылык менен үйрөтөт элек. Менин жанымда да жардамчыларым бар болгон. Анан ошону үйрөтүп, даяр кылып коюп, эми сахнага чыгып дүркүрөп атсак эле бир күн таппай каласың да. Алып качып кетиптир дейт. Анан бир ай ыйлайм жатып алып, мен жаш кезимде, ма кийин ыйлабай калбадым ба. Ыйлап, өңгүрөп, кайра күчүмдү топтоп туруп, анан кайра кыздарды тарбиялай баштап, бирок бара-бара көсөм болосуң, бара-бара тажрыйбалуу болосуң, анан такшалып туруп, даярдоо группасын түзө баштадым. Биринчи состав, основной состав болот, экинчи составда, үчүнчү составда кыздарды даярдоону баштап, ошону биздин өзүбүздүн иш планыбызга, ритмибизге киргизип алдык. Ошонун натыйжасында баягы топ кыздар алмашкан сайын, кыз бирок кийинки кезде да мындай пауза албастан тынымсыз өзүнүн ишини жүргүзүп келди. Чынын айталы, учурунда
баягы майда чүйдө ансамбльдерди айтпайлы, 500гө жакын сонун типтеги группалар түзүлгөн, эркин билет. 500дөй дейли. Ошол 500дөй топтордон бүгүнкү күндө эми жашап аткандар, жашап жатабыз десек деле болот. Эми мисалы үчүн мен кыз буракты азырынча мораторий киргиздим, 50 жылдыкты өткөрүп алгандан кийин анан көрөлү деп. Анан ушул мына кыз бурак Досу Мүсөн биз 76-жылы уюштулдук. 71. Мына ошентип жашап калгандар болду, бирок аз эле болдук да. Калгандары баары ар кандай турмуштук себептер менен, объективдүү, субъективдүү себептер менен анан бара-бара эгемендүүлүк өткөндөн кийин баягы ар намыс, элим үчүн, жерим үчүн, өлөмүн, мен ошол үчүн жашайм деген кичине сезимдерди акча, экономика, жанагы материалдык экономика тиги бул чыгып ушундай бир аз артка сүргөнсүп, мына ошонун улам бара-бара топтор түзүлбөй, жеке ырчылар пайда боло баштады. Жеке ырчылар көбөйдү. 90-жылдардан баштап бизде жеке ырчылар пайда боло баштады. Ошо жеке ырчылардын дагы баарысы бирини көрүп, бири өсүп, өзүнчө бир муун пайда болду. Ошол муун өнүп өскөндөн кийин артынан албетте жаштар чыгып, бүгүнкүдө эми жеке аткаруучулук эң биринчи орунга чыкты. Бирок топтор жоголуп кетти. Ошо мен кошуп коеюн, клавиша чыгып калды, самоиграйка. Ошол топко зыян келтирди да көп. Ага Yamaha ПСР. Yamaha ПСР, самоиграйка. Барабанщик кереги жок, басист кереги жок. Оркестровкасы менен азыр искусственный интеллекттей болуп атат да. Ошол бир топ зыян берди. Ошол учурда бир эле инструмент, баардык инструменттердин ролун аткарды окшойт менимче. Анан студия пайда болду. Ал кезде КТРда эле бир студия бар республикада. Баарыбыз кайсы өрөндөн болбосо келип ушул жакта жазылчубуз. Азыр студиялар көп. Бирок биринчи электрогитара колго жазалган бизде кайдагы өзүбүз колго үнүн укканда бул космос болду. Ошол тагдыр чечип койду. Биринчи электрогитаранын үнүн укканда эле. Группалардын таркашы. 90-жыл пайда болду. 90-жыл пайда болду. 90. Группалар бир аз да болсо состав баягы азайганга туура келди окшойт менимче. Кийинки суроо Тынчтык байке сизге болсун. Мына ушул Гүлшайыр эжекебиз өзү айым, мына ушул айым катары кыздар менен иштешти. Сиз болсо ошол кезде бир канча жыл мурун Импульс тобун түзгөн экенсиз. Мына ошол Импульс тобунда жалаң гана кыздардан турган состав. Өзүңүз мырза болуп кыздар менен иштеш кандай болду? Кандай оорчулуктар болду? Кандай жеңилдиктер жана ийгиликтер болду? Эми кээ бир адамдын өзүнөн дагы болот го. Мисалы үчүн мен табиятымдан эле мырзаларга караганда аял зат менен жакшыраак тил табышып иштейм да, өзүмдүн. Азыркыга чейин ошол нерсе болуп келет а? Ошол болуш керек. Жакшы бериптир. Бул профессионалдык ишмердүүлүктө ушул аял заты менен көбүрөөк тил табышам да, көбүрөөк түшүнүшөм. Анан аял заты көбүрөөк жоопкерчиликтүүрөөк болот эркектерге караганда. Анан музыкалык группаны түзгөндө мен жалгыз түзгөн эмесмин, биз команда болуп иштегенбиз. Жанымда дагы кыз жигиттер бар болчу, Гүлшайыр эже айтпады, мен да жардамчыларым бар болчу депчи. Ошол сыяктуу ошол бир ойдун ичинде жашаган кыз жигиттер бар болчу командада. Ошолор биригип ошол группаны түзгөнбүз. Биз эми Россиянын Viagra деген группасындай кылып түзөбүз дегенбиз. Аракет кылдык, иштештик, бирок кандайдыр бир результаттар болду. Андан кийин мен өзүм отказ кылып койдум группадан. Балким азыр деле иштеп атмак болуш керек. Себеп дегенде кыз киши менен иштеген өтө оор, татаал процесс. Бир адамга, мисалы, келинчегиңе көңүл бурушуң керек сыяктуу да, мисалы, апаңа көңүл бурушуң керек деген сыяктуу эле. Ал жерде кимдир бирөөнүн башка эле бир адамдардын кыздарын чогултуп, бир ойго алып келип, анан баарына бир идеологияны түшүндүрүп, анан баарынын үндөрүн бири-бирине төпкелдирип, анан ошого ыр жаздырып, аранжировка жасатып, анан образ жасатып, андан сырткары анан кийимин кийгизип, анан ага фотосессия, андан кийин видеосъемка, анан жана башка, анан танцысын коюп, алып чыккан өзүнчө бир чоң процесс да. Ошол процесстин баарын жасадык, сонун эле болду, бирок биздин баягы кыздар бир аз мынтип чыгып баштагандан кийин эле анан жанагы жуучу түшүп көп адамдар келе баштайт экен. Ою баягы оюнда жаман ою бар мырзаларыбыз көп да. Чын-чынында келгенде баягы той топур же болбосо мамлекеттик иш-чараларга барганда мындай жагымсыз сөздөр, сен творчеством иштеп атасың да.
Ал жактагы адамдарга сенин кылып аткан ишиң мындай как будто кукла Барби жасап аткан сыяктуу да. Кызыктай көрүнөт да. Анан ошол бирөөнүн кыздарынын запкысына калым келген жок, ошон үчүн группаны таркатып ийгенбиз. Буга себеп ошол болгон экен да. Негизги себеби ошол. Бирөөнүн кыздарынын тагдырын талкалаган болбойт да. Анан Абир дагы деген нерсе бар, Мыйзам деген нерсе бар. Анан жалпы жонунан алып караганда группа түзүп, жасап, иштеткен аябай жакшы нерсе. Бирок ал үчүн чоң капитал керек, финансы чоң керек, материалдык, техникалык база керек. Анан бул топту түзүп алып, не кылың келип атат, максатың мындай даана болуш керек, так болуш керек. Акча табасыңбы, же болбосо группа түзүп алып, ичиңдеги жан дүйнөңдөгү ойлоруң, коомчулукка, элге, журтка айтам деген бир темаларың бар, ойлоруң бар. Музыка аркылуу, ыр аркылуу. Музыка аркылуу элди дарылагың келип атабы, же тескерисинче элдин духун көтөргүң келип атабы. Акчаң көп, бирок ошону жасагың келип атат да. Ошонун баарын мындай иреттүү карай турган болсоң, ким кааласа иштей берсе болот. Бирок 1 жылдык, 2 жылдык проект болбойт. Группа түзүлгөндөн кийин жок, атайын контракт менен 5-10 жыл жашаса, калкка дагы тезирээк сиңет, жагымдуураак болот, гастролдор болот дегендей. Анан бир результат болот да, сөзсүз түрдө. Эгерде максаты жок болсо, акча тыйының жок болсо, материалдык, техникалык базаң жок болсо, мээңде идеяларың, идеологияң жок болсо, анда группа түзүп кажети жок деп айтам да. Анан тиги Юрий агай айтпадыбы неме депчи? Ар биринин өзүнүн характери бар депчи. Ооба, бул кыз көлдө чоңойгон, бул кыз Ошто чоңойгон, бул Таласта чоңойгон. Ар кайсы үйдүн тарбиясын алып чоңойгон, мүнөзү такыр башка, ошонун баарын бир болуп жерге алып келип, баарын түшүндүрүп, анан ынтымактуу эле бир сааттай жашатыштын өзү оор да. Команданын ичине чыккандан кийин, сахнага чыккандан кийин элдер сени бир адам катары карайт да. Бир группа катары, бир идеология катары карайт. Ошол сен түзгөн кыздарың, балдарың элге жеткирип берип атабы? Эгерде сенин ойлоруңду ыр аркылуу, бий аркылуу, көз карашы, мимика, жесттер аркылуу элге жеткирип бере албай атса, значит сен максатыңа жетпей элесиң, ал группа жок болот да. Ошон үчүн баардын бир ойго топтош, бир жерге үйүш өтө оор. Жада калса бир жерге чай ичкенде деле бул салаттын агын жейт, тиги кызылын жейт да. Бул жебейм дейт. Кыскасы кыздар менен иштеш өтө кыйын. Өтө кыйын. Кыздардын башын коштуруп, тынчтык айткандай, бир максатка бириктириш үчүн бир колуңда камчы, бир колуңда шоколад болуш керек. Ансыз болбойт. Гүлшара эжеке, биздин угушубуз боюнча сиз ошол баягы кыз бурак тобун кыздарыңызды баягы өзүңүздүн кызыңыздай көрүп, үйүңүзгө алып барып, багып, өзүңүз каржылап, тамак ашын, кийим кечесин, ошол эле учурда эми баягы топтун ичиндеги керектүү маанилүү нерселердин баардыгын өзүңүз көтөрүп берген дешет. Албетте, мына азыр кесиптештерим айткандай, топту түзүш үчүн чоң суммадагы акча каражат болуш керек. Бир эле ырчы кызды же бир эле ырчы баланы тарбиялап, ошону популярный кылыш үчүн бүгүнкү күндө 300-400 миң акча кетет, жок дегенде. Ошол учурда болбосо 1 миллион кетет да, мындай укмуш бир деңгээлде алып чыгам десең. 4 кыздын ырын жаздырыш, 4 кызга костюм тиктириш, 4 кыздын характерин, мүнөздөрүнү бириктириш, 4 кыздын ата-энеси менен сүйлөшүш, жана тынчтык айткандай, ар чар тараптан келген элдин балдары да. Анан ошолорду бир максатка бириктириш, бул өтө чоң эмгекти, өтө чоң ишти талап кылган чөйрө. Анан чындыгында менин кыздарым бүт менин үйүмдө жашачу. Себеби бир өзүмдүн балдарымдай кылып кабыл алчумун. Кыскасы каржылоонун баары менин мойнумда болчу. Биздин группа эч качан мамлекеттик казынадан акча алып такшалган эмес. Биз жибек комбинатынын профсоюз уюмунун базасында элек өзүбүз таап келип, өзүбүз төгүп, ошону кайра айлык кылып алчубуз. Илгери ушундай процесс болчу. Ал айлыгы деле кайсы айлык эле 40 сом, 50 сом айлык болчу. Бирок чын-чынына келгенде өтө чоң каржы, өтө чоң каражат сарпталат. Жанагы айтылгандай ырын жазыш керек, обон жазыш керек, аранжировкасын жазыш керек, сөзүн жазыш керек, клибин тартыш керек, раскруткага бериш керек. Айта берсең толтура. Ошонун баарына чыдап 50 жыл көтөрүп келдик да.
Анан 50 жылда чарчап отуруп калдык Юрекөбүз. То есть баягы сахнада элдин алдында жеңил желпи көрүнүшү мүмкүн айрым көрүүчүлөргө. Бирок ошол эле 1-3 минуталык ырдын клиптин артында канча деген эмгек жатат, э? Бир концертти даярдаш үчүн 6 ай кетет, эркин. Бир жакшы концертти даярдаш үчүн 6 ай дейм мына. Мен минимум. Кийинки суроо Эркин байке сизге болсун. Баягы продюсердик колдоо жетишсиздиги кандай таасир этет? Мисалы, ошол эле учурда топтор арасында продюсер керек беле, балким же продюсерсиз чыккан топтор да болгонбу? Обычно мына азыр ким Гүлшара Эрежели айтты го, Юро Бабков айтат, кимде тынчтык айтты. Булар продюсер катары айтышты топтордучу. Ооба. Бирок топтор деген байке деле айтып атпайбыз. Мектепте окуганда эле чогулчубуз. Биз деле мен Абдраевде окугам да, когда учился в школе, музыкальная школа, мы сами собирались. Просто я говорю, идеи одни, вкусы одни. Вот это как бы она не столь бы, она более естественная. Музыка создается, она не ради денег создается в то время. Просто как ты сам играешь музыку, сочиняешь, это уже кайф сам. Вот это самое естественное. Вот это тура мен ойлойм. В то время, вот когда мы тоже группа, когда создавались, инсан ушинтип чогулганбыз. Просто единомышленники были, одну музыку хотели и пели. Все. Көп топтор башында ошон чогулуп баштаган. Ошондой чогулду. Ошол эң туура деп ойлойм. Там нету задачи там заработать деньги. Просто играешь музыку, которая тебе нравится. И если там 2-3 человека слушают, это уже хорошо. Уже ты кайфуешь. А потом уже от того, что какой ты талантливый или какую музыку играете, уже аудитория, она расширяется, больше все становится. Еще ал кезде аранжировщик жок болчу да. Өзүң эле аранжировка кыласың да. Биз музыканттар момундай теректеп отурабыз. Анан жаңырды баштадык. Келбейт, тышка чыгып, тамеки тартып, кайра келсең келбейт. Бири-бири, "Ай, сен жаман" деп туруп, кайра чыгабыз, кайра киребиз. Бир малда кетип калганда бо кайф да. Бирок все равно слушали западную музыку. Она лучше была, там инструменты, все вот артисты, азыр деле все равно западную музыку слушают, барыбir. Все биринчи ошактан келет. Аяктан бир некоторые музыкаларды угосуң, аккордтарды ойнойсуң, алар окшош туруп, анан уже өзүңдүн музыкаң, өзүнүн оңдорун чыга баштайт. Бираз өзгөчөлүктөр. Өзгөчө башкача эле болот, бирок все равно культура ошактан келген дегенчи. Түшүнүктүү. Эми айта кетсек, баягы азыркы учурда топтордо 2-ден 3төн эле аткаруучулар калып атат. Ушул баягы мурункудай кылып топторду көбөйүп кетиштин жолу барбы? Составтарды көбөйтүп. 90-жылдардын башында топтор жоюла баштады. Ошонун ичинде кыз бурактоодагы аспапта ойногон кыздарыбыз жанагындай клавишалар өтө өнүктүрүлүп, бардык инструменттери кош ойноп бир эле клавишада. Ошентип эстрадалык топтордун жоюлушуна түздөн түз таасири тийген бир себептер ошолор. Андан кийин бияктан борбордон барган артисттер фонограмма менен ырдай башташты. Фонограмма модага кирди. Алда кичинекей магнитофонго лентага жазып мүмкүнчүлүк болду да жазганга, запись кылганга. Анан запись кылып барып туруп эле ошол жакта ырдашат. Анан биз жандуу ойнойбуз. Анан менин кыздарым да эме чатак чыгара баштады. Биз деле фонограмма менен ырдап, анан биздер тансага бийлеп туруп ырдабайлыбы. Тигилерди көрбөйсүзбү, борбордон келген ырчылар секирип, так секирип ырдап атышат. Биз болсо аппаратурага, аспаптарга байланып калып атабыз деп алар баштады. Ошондо отуруп, анан бирибизге бирибиз өтүп отуруп, анан биз дагы кыздарды тандайт элек да, аспаптарга ойной турган кыздар 170тен өдө болчу биздин бойлорубуз. Анан ырчыларыбыз 170тен төмөн болчу. Себеби ошондой көрүнүш керек эле, ошондой талап бар эле да. Ошонун баарынан кыздар, аспапта ойногон кыздарыбыздан бошотууга туура келди. Ага чейин эле турмушка чыгып кете башташат. Тез алмашат да кыздардын ансамбльдери. Ошондо отуруп, анан кийин топ калды, ырчылар гана калды. 4 кыз, 5 кыз, 6 кыз. Ырчылар менен дагы бир 2000-жылга чейин, даже 2000 аспаптары жок эле? Аспаптар жок эле. Вокал. Вокалдык аспап, вокалдык ансамбль болуп калды да. Мурда вокальный инструментальный ансамбль болсо, эми вокальный ансамбль болуп калышты. Вокалдык ансамбль ошентип кыздардын тобу менен ырдалып, андан аркы өмүрүбүз уш кезге чейин ошо кыздардын вокалдык тобу менен ырдап чыгармачылыкты өнүктүрүп келдик. Жана видеону эстедим, 95-жыл. Ал кезде мындай аспаптар менен эч ким чыкчу эмес уже. Чыкпа калды эч ким. Фонограмма менен. Бүт фонограмма менен. Биз аягына чейин последний магикан болдук да. Кыз Бурак досум Үсөнгө 1-2 арбуз берип,
шаарды бир килеген 2 автобус менен 2 топ жүрчүбүз айланып, анан журналисттер мына отурат, бизди жазышыптыр. Досум Сөндүн балдары кыз бурактын кыздарына үйлөнгөн атышат. Макала чыккан. Чоң эле газет. Элдин баарына аябай катуу таасир кылган. Ошондой башталып кеткен. Жакшы. Баягы телефон жок, азыркыдай соцсеттер жок экен. Болбосо деле жаадырып жатып калмак экен. Агай, баягы ошол эле учурда топтор арасында баягы иш-чараларга, концерттерге, балким той топурларга чыгып каласыздарбы? Ар бир мүчөнүн гонорарын бөлүштүрүүдө кандайдыр бир келишпестиктер болгонбу? Тойлор, ал кезде тойлорго анча чыкчу эмеспиз. Анча эмес болчу. Жок болчу. Балким иш-чаралар чыккан эмеспиз. Тойлордун 90-жылдары башталды. Деңгээлдеги иш-чараларга көп катышчубуз биз. Анан өзүбүздүн гастролдук концерттер болот эле. Гастролдук концерттерге барып келгенден кийин сөзсүз түрдө гонорар бөлүнөт эле да. Иштеген жылына карата, стажына карата, кызматына жараша кылып, бири-бирине окшобогон количествода өздөрүнүн гонорарларын алчу. Бирок эч качан Бул гонорар профсоюздуку силердики. Профсоюздукун алчу. А Дом культураныкычы? Дом культураныкы мындай болгон. Гастролго чыгасың? Жок да, суточный эле бар да. Суточный эле. Суточный эле. 85 ошол суточныйге анан ал закон, мыйзам абдан күчтүү болчу да. Мисалы мен жетекчиминби? Мени 50 рубль менен кармаса, акча катын же болбосо үтүктөлгөн билет болот да. Кайра жыйнап, эми тамеки алыш керек, тиги алыш керек. Үтүктөлгөн билет 50 сумма 50 рубльге чыкса 3 жыл. 3 жыл болчу. Бир жылдары съемкага келип ачкабыз. Бияк запись кармалып атат, ачкабыз. Анан тетиги Улам деген сельхозтехникумга мени бузушту да. Давай концерт коебуз. Менде 4-5 эле билет бар, талканбай десем, мен киргизем деп. Ошонун баарына киргизип, эртеси могу октябрдын жанында эме бар эмес беле, отурсак 2-3 бала келди. Костюмчан, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Андайсыз? Байке дейт. Кече Уланга концерт кыруу экен да. Кыруу. Это эң күчтүү да, ревизионный. Кече концерт койгон турбайсыңар, байке. Азыр финансовый техникумга илиптирсиңер. Ошону кайдан билип алышты да? Биз сизди гана сыйлайбыз. Ушу кыргызча кандай сону сүйлөйсүңөр. Болбосо эмне болоруңарды билесиңерби? Билмек турсун эмне деген сумматычы. Анан чуркап афишаны алып койгула акырын депчи. Ушундай болгон. Баягы Советтер Союзу тарагандан кийинки көрүнүш кандай болду Эркин байке? 90-жылы келгенде уже там что хорошо было, просто уже инструменты завозились начали. Өзүңөр барып, можно было привозить. Казакстандан. Ар ким өзүнүн инструментин. Да, Россиядан аласың да, Америкадан алып келчүсүң. Инструменттер пайда болду, жакшы. И в принципе звучание уже западныйга жакыныраак боло баштады. Инструменты, гитаралар, барабандар, но они очень дорогие были. Мы вот в 90-м году Эмиль деген турусов билесиңер, ошо бизге апарды, алып келди, инструментти алды. Ал ошо Таластын бир совхозун, бай совхоз алып берди. Ошондо канча бир 200 000 рубль болчу, советский рубль. Это очень большие деньги были. Ошондо алып берди. Бир инструмент эле есть тогда, вот корк деген был, он канча $5000. Тогда стоило у нас во Фрунзе комната, двухкомната на Советском Баканбае, үй ошондой турчу. Ошондо бир инструментке можно было поменять. Советский Союз бүттү уже. И демократия началась, как именно Халасан можно было делать. Жеңилдиктер. Да, какие-то были удобно. Вот такие, как Юра Байкеш говорит, что нельзя было концерты делать. Там уже более свободные уже, можно было концерты делать. Уже просто налоги какие-то, ну такие уже правил сильный, закона такого не было уже. Башка облуска чыгыш үчүн Мин культурага келип, разрешение алыш керек болчу. Көркөм кеңешке программаны доказать этесиз. Алар деле чака чайнек деп айтчу да, биздичи булар эстраданы жаман көрчү. Аны бун нарынга 70-канчы жылы барып, мен 1 ай жүрдүм программаны өткөрүп, маршрутный лист алыш керек. Мыйзам ушундай болчу. Чектөөлөр бар эле да. Бирок азыр деле топтор бар. Ооба. Бирок алар мындай айтып атпаймынбы, авторский ырларын ырдабайт, жанакындай клубтарда ойнойт, кечинде же кафе сыяктуулар. Андай деле группалар бар. Биздин деле бир жакшы группа бар, атын унутуп калдым. Москвага барып, тоже биринчи орун алып келбеди. Былтыр же мурда. Да, тоже они. Бирок мурункудай барктуу эмес, менимче. Барктуу неудобно, наверное. Там чисто с финансовой точки зрения. Анын көбүнчөсү сейчас вот продюсер көп болду да аябай.
И они, когда вот группу создают, им невыгодно. Сейчас көбінчесі модно группалар, которые вот поющие, например, 4 парня, вот кей-поптар есть, там 10 бала, там 5 қыздар, они все рыдают, только вокалом занимаются и билишет. Вот это, ну, мода такая сейчас. Алдары өтөт все равно. И поэтому что модасына талаптар, вот такие сейчас требования. Түшүнүктүү. Ошол эле учурда Тынчтык байке, баягы Советтер Союзу тарагандан кийин бир канча жылдар өтүп, сиз баягы импульс тобун түзбөдүңүз беле? Ошол импульс тобу ошол мезгилдин агымы менен бир элибизге өзгөчө популярдуу топтордун катарын толуктаган болчу экен. Андан ары деле уланта берсек болмок. Себеби 2005-жылы чоң волна болду да. Эстрадада, кыргыз поп музыкасында 2005-жылы чоң поменялось поколение. Чоң революция болду. Ошол бунун эң чоң яркий немеси лидери бул Темир Назаров болду да. Ошол кезде. Темир Назаров туулган жер деген ыры менен чыкканда бул ошол революциянын мындай яркий звездасы, жылдызы болду да. Анан аркасынан ошо Замир Аркбаев ага чейин эле чыгып аткан, уже съезд чыгып аткан. Садыр Алиев. Садыр Алиев, Мирбектер кетти, Ильяс Абдыразаковтар ошон менен анан бир чоң волна келди. А бирок биз баягы топтор жөнүндө кеп кылганда биз 90-жылдарга аябай токтолушубуз керек. Себеби тарыхый учурлар ошол жерде турат. Себеби 90-жылдары ошол инструменттер жанагы Ямахага алмашты. А ошол Ямаханын күчү менен көп топтор түзүлгөн. Бул ошолордун эң башында мисалы көрүнүктүү бүгүнкү күндө биз тобу Бактияр Токторовдун да биз тобу ошол Ямахалардын доорунда чыккан эң чоң команда. Андан сырткары Жаш Кыял деген группа чыккан, Түштүктөн. Кыргызстан плюс деген группа чыккан, кыздардын дагы бирдеке деген группасы чыккан, атын билбейм. Каракол шаарынан Аян деген группа чыккан. Кыскасы ушундай болгон 7-8 жигиттен турган жигиттердин мага айткандай поющий, Максат Баткен тобу, Максат Бишкек тобу дегендер чыккан. Ошолордун баары тең баягы поющий, танцующий группалар болушту да. То есть гитарасы бар, барабаны бар, еще Ямахасы бар. Бирок ошол зрелище болгон да, баягы гастролдо элдер ошого кызыгып мындайча шоу деп кой. Шоу жасашкан чындыгында. Анан ошол кездеги ырларды мисалы азыр ырдап атпайсызбы? Алар ошол кезде деле сиздикиндей чака чайнек дегендей, алар деле ошол кезде жакшы кабыл алынган эмес, интеллигенциягачы. Бирок азыркы күндө биз ошол чыгармаларды кадимкидей кадыресе жакшы чыгарма деп кабыл алып атабыз. Барган сайын чыгармалардын сапаты төмөндөп атат. Бирок вокалисттер жакшы өсүп атат, бийлеп ырдагандар өсүп атат. Мындай прогресс жакшы эле. Бирок кимдир бирөө айтып атпайбы жана группа түзөм десе түзүп ырдай бериш керек. Бирок бул Эркин ага айткандай дагы жакшы жагы бар. Ошол идеяга чогулган адамдар группа түзсө аябай жакшы да. Мисалы үчүн бир ойду ойлогондор, бир ритмди кармагандар, бир чайды ичкиси келгендер чогулуп алса, алар чын эле чыгармачылыкта иштешет, бирок аларга акча экинчи планга жылып калат да. Мисалы агай, ошол эле учурда баягы сиз топту түзгөн кезде финансылык жактан кандай өзгөчөлүктөр болду эле? Өзгөчөлүк кандай өзгөчөлүк? Кыздардын мына Гүлшайыр эже аябай жакшы айтты. Мына кыздар деле отурат го. Бир кыздын жөн эле күнүмдүк жашоодо бир ай жашаган жашоосунун чыгымы канча сом мисалы? Тырмагы бар, кирпиги бар, чачын жасайт, боёнушат, кийим кийишет, мисалы. Ошол кезде деле баягы тырмак артист болуп сахнага, экранга алып чыгып аткан кыз булардан 2-3 эсе. Бир чемодандан баягы боёктор, бир чемодан. Анын формасы көчөдөгү форма эмес, ал сценический образ болуш керек. Сценический кийим болуш керек. Аны баарын кимдир бирөө разработка кылыш керек да. Андан сырткары интервьюга барышат, тияка барат, бияка барат. Күнүмдүк жашоодо кийген көйнөктөрү дагы жөнөкөй адамдыкынан өзгөчөлөнүп туруш керек да. Ошондон бул проект болот, ошондо сый урмат болот, топко болгон. Анан шалбырап эле көчөдө күн тиги кадимки жашоодо кыздар кийген кийимди эле ошол группанын кыздары кийип жүрсө да,
сахнага чыкса деле ошондой болсо, ал группа кыздар айтат мендин деле айырмасы жок, мен деле ырдасам болот экен дейт да. Андай группаны түзүп алып не кажети бар да? Поп музыкада, поп культурада чоң акча бар. Акча тапса болот. Бирок Viagra. Мисалы, эже айтып атпайбы, бир артистти жасаш үчүн 200-300 миң, 1 миллион сом керек депчи. Эже бул өзүнүн бай расчеттору бар болсо керек, эже оштон болот да мындай. 2-3 4 Ошто арзанчылык да, мисалы бизде бир плов канча сом турса, ошто 2-3 арзан да. Сиздер калды ошко барган. А Бишкекте мисалы бир артистти жасаш, бир артистти действительно жакшы кылып жасаш үчүн бир топ каражат 500 50 миң доллардын тегерегинде салыш керек. Эгерде чын эле артист жасайбыз десек. Бул 50 миң доллар мисалы азыркы учурда. Азыркы учурда. Мурунку ошол учурларда 2005-жылдары канча каражат? Ошол учурда миллион сом деп эсептейбиз. Ошол учурда миллион сом. Мисалы сурасак болот да, мисалы Кайрат Кыргыз деген ырчы болобу? Мына бул киши чыгарганда образын жасап туруп канча акча корот? Образ шумдук чыккан. Негизи бир интервьюңуздан бир маалыматтарды көрүп калдык, Эркин байке. Кайрат Кыргыз менин баягы чыгымдарымды ишеничимде актаган жок деп маек берген экенсиз. Кээ бирөөлөр көкөлөп кетет балам. Сени тааныбай калат кээде. Кээде сенден мен кыйынмын деп кетишет. Андай учурлар кездешет, аны моюндашыбыз керек. Ошондо жүрөгүң ыйлайт. Ошондо жашап жүргөнүңө наразы болуп кетесиң. Эмнеге мен ушуга бүт өмүрүмдү арнадым экен? Ушуга бүт каражатымды арнадым экен? Мен ушуну ушинтип көкөлөттүм эле. Бул эмне деген мага болгон мамиле деп өттө кейисиң. Күйөсүң. Өттө жүрөгүң ооруйт. Өттө наразы болосуң. Анан ошонтип отуруп болду эми бүттү, бул бүттү, башка ишти баштайын деп туруп дагы жаңысын баштап кете бересиң. Өнөрдү сүйгөн адам, эстраданы сүйгөн адам өмүрүң өткүчө ошону менен кала берет экенсиң. Башка ишке барып деле мен бизнеске өтүп кеткем 90-жылдары. Бизнес баштап тиги Өзбекстан чегарасынан кылып коймасыла бензин ташый баштагам. 90-жыл. 90-95-ке чейинчи баягы кыздарды таштап коюп. Анан карасам такыр эле анга иштей албай койдум да, эми акча шумдук түшүп атат. Анан кайра кыздар топтоп туруп, анан мына Айжамал, Гүлнара, Кенже бир тобун топтоп туруп, анан койчу кайра баштайынчы деп сагынып кайра келип кыздар топтоп туруп, анан эми акча топтодум да, акча топтоп алдым хотя бы. Ошол акчаны ошо кыздарга сарптап туруп, анан сен айткандай акча каражат сарпталмайынча дүң этпейт. Ошо бар тапканыңды, Жигулим бар эле минип жүргөн. Акырында ошо Жигулин саттым. Ошол запись кылган балдар билет азыр, жана Костя менен ким эле? Муксин. Ошолорго алып келип Жигулим акчасын берип 30 жыл жаздырганбыз. Анан кийин гастрол ошо кыздарды алып чыгып кетип, анан дүң болду. Көрдүңбү? Акча каражат, топту түзүш үчүн чоң акча каражат керек. Ансыз топ түзүлбөйт. Ошол учурдагы кыздарыңыз, сиз жетектеп баштаган кийинки состав сизди кандайдыр бир үмүтүңүздү, ишеничиңизди актадыбы? Сизге бир чоң ийгиликтерди алып келдиби? Акча алып келдиби дебейсизби? Турбайсызбы ушунда? Акчачы? Акча топ алып келиши кыйын. Себеби ошол эле түшкөн акчаны ошо кыздарга мына 5 кыз ырдайбы? 5 кызга сарптайсың. Ошо группага ыр жазасың. Жок дегенде 5 жолу чыгып ырдаш керек. Андан сырткары бирден ырын жазасың. Кассетный программа ушундай да. Ошонун бар акчада. Анан биз эмне кылат элек? Биз башка артисттерди чакырат элем мен. Өзбекстандан, Казакстандан ырчыларды топтоп, чакырып, мен деген ырчылардын баарын алып келип туруп ошолордун кассетин коюп, анан ошонун гана ичине бир дарамет алышыбыз мүмкүн. Анан топтон дарамет алыш өтө кыйын. Мына башынан өткөндө мына. Башыбыздан өткөндө. Аны өзүнө чаптайсың да. Анан концертный кийимдери бүткөндөн кийин эле башка топтордун инструменттери жаңылана баштайт, аспаптары. Анан кокуй биз ошолордон калып деп анан аспаптарды жаңылайбыз. Аспаптар бир асмандын башында да. Ошондо баягы биринчи эмен албадым беле мен да, Ensoniq. Эсиңерде го? Ensoniqти Казакстандан алып келип, ошондо да 5 миң доллар. Бирүүнүн акчасы алып жүргөн. 5 миң доллар алып келгенбиз. Ошондой инструменттерди аласың да, жакшы болгуң келет. Элге жакшы көрүнүп, жакшы кымбат аппарат менен чыккың келет. Өзбекстандан келет, Казакстандан келет, Түркменистандан келет, Тажикстандан келет фестивалдарга жаркырап Кыргызстандын атын дөңгөрөтүп чыгаралы деп. Жебегенди да жебейсиң, ичпейсиң, кийбейсиң, иши топко гана жумшайсың да. Мындайча айтканда баягы концерт уюштурууда жеке ырчыга караганда топко өзгөчө көбүрөөк сумма каражат. Өтө көп кетет. Анан калган түшкөн каражат деле ошо топко кетип калат.
бирок топтун кечирип коюңуз, топтун небеси жакшы. Аякта инструмент ойногондо өзүң ойнойсуң да. Өзүң аранжировка жасайсың, өзүң барабан, гитара, башка музыканы чакырбайсың. Ошондой жагы бар. Бир гана аткаруучу эмес. Да, аспаптарда дагы. Ойнойт, ошолор өзүң ойнойсуң, тойлорго бир эме чыкканда өзүң ойнойсуң, например. Азыркы ырчылар чыкканда, например, жанагы музыканттарды чакырат да, концерттин астында ойноп берет. А тиги топтордо эч ким чакырбайт, өзүлөрү эле ойнойт. Ошонусу удобно. Удобно да. Ошол эле учурда баягы топ ичиндеги атаандаштык канчалык роль ойногон? Солисттердин, аткаруучулардын арасында. Аткаруучуларда вайна болот, согуш болот кээде. Эмеге сахнага чыгыш керек, ар жакта экөө басист менен ритмач мушташып атат. Мушташып туруп анан чыгышат. Андай учурлар көп эле кездешкен болуш керек сиздердин практикаңызда. Программаны кыздарды ыргатканда тозок болчу да. Анан мен өзүм тандайт элем, мен эми тартипти катуу кармаган адам катары Кыргызстан мени жакшы билишет. Топто да ошондой военный тартип, согуштук тартип болчу да. Анан ким кайсы ырдайт билет элем, ошол ырларды тандап, ошол ырды сен ырдайсың, бул ырды сен ырдайсың, бул ырды сен ырдайсың деп берет элем. Ошону жаңылбайт элем. Ошол ырды, ошол кыз популярный кылып Кыргызстандын чар тарабына жеткирет эле. Жакшы. Ошондой жагыбыз бар эле. Мындай бар эле. Мен бир окутчу эмес беле. Көркөм жетекчилердичи бияка Москвага чейин анан ошондо айткан. Гастролго чыкканда 20-күн даярдаң дейт. 21 күнү коллективдин ичинде нерв болот. Ошондон бери окутту да. Ошон үчүн бирдеме чыгарыш керек. Анан бизде эме чыгарчыбыз. Чемпионат мира футбол депчи, карта мененчи. Футбольный таблица тигиндей мындай, анан день вежливость кылып койчук да ошондо. День вежливость, мисалы, мен келатсам, тиги Анвар келатат да, Юрий жакшыбы? Мен могу кирди кичине жууп коеюн дедим билем. Урушпаш керек да, бопшом урушпаш керек. Кандай жакшыбы? Жана бизде бир солист бар болчу, мүнөзү назик сүйлөчү эмес да, жактырчы. Ошо күнү үн чыкпайт. Анан тиги Ошто болчу. Ошто бирлерде бүтөт да концерт. Концерт бүткөндө анан тиги Салы Раматлык экөө тең Урматка келип, Урмат Акматович кандайсың? Атаңдын башы 12-ден өттү. Ден вежливость бүттү. Тынчтык байке, баягы сиз түзгөн топтун ичинде жалаң гана кыздар эмес беле? Ошол угушубуз боюнча баягы кыздар өз ара баягы ишара бири-бири менен сахнада келишпестиктер, пикир келишпестиктер болгон экен? Пикир келишпестиктер деле болгон эмес. Болгону мисалы бир кыздын үнүнүн тембри күчтүү, бирөөнүкү диапазону чоң, кимдир бирөөнүкү слабый, бирок слабый болсо да ал кичине сулуураак болушу мүмкүн. Бирөөсүнүн бою бир аз узунураак, тигиники буту түз болушу мүмкүн. Ушунун баары детальдар роль ойной берет да. Кыздар айрыкча щепетильный болот го ушул нерсеге. Анан ошондон эле мындай пикир келишпестиктер болбогон болушу мүмкүн, бирок мен андай деле байкачу эмесмин, бирок чынында баягы үнү мыктылар менен иштегенге аракет кылганбыз. Анан жана кээде немеге бир бий коюшат, даярданышат, анан бир жерге выступленияга барганда бирөө туура эмесирээк бийлеп коет, же болбосо ритмден калып калат, же кол кармаш мындай туура эмес иштерди кылып алат, анан сыртка чыккандан кийин уруш талаш болот да. Сен эмне бузуп салдың? Бул чыгармачылык да. Бирок ошо, анан ошондон улам баягы пикир келишпестиктер башталат, анан жекеликке өтүп кетишет дегендей. Анан кырылышып калышат, анан кайра бирок мен билбейм, мен иштешкен кыздардан деле аябай андай жаман нерселерди көргөн жокмун. Азыр Кудайга шүгүр ар бир өзүнчө үй бүлөлүү болуп кетти, мен ошого мындай түзүм таза ыраазымын мен ошого. Баягы сиз айтып калдыңыз го. Кыздар жоопкерчиликтүү болушат. Жоопкерчиликтүү. Өтө жоопкерчиликтүү болот. Берген тапшырманы так аткарышат. Мен балдардын группасында түзгөнбүз да, Эрик деп. Эрик группасы түзүлгөн. Өтө күчтүү чыккан да. Күчтүү. 89-жылы фестивалда биринчи, экинчи орун алды. Аябай күчтүү чыккан группа болду. Алар менен иштеш өтө оңой экен да. Мындай эркек балдар менен иштегенде мен жыргап эле калбадымбы. Форма деле мындай эле эки эле костюмчун тикирип койсоң эле бүт деген. Чачын мынтип койсуз кетет. Анан башың силер айткандай башына мындай байлап алат экен жоолукту. Мыяга түшүрүп. Анан дагы бир башкача бир эки форма. Ошон менен бир 2 жыл жүрүштү да. А кыздарга жылда тигилет да. Жылда тигилет, ансыз болбойт. Ошончо формаңыз кайсы? Кыздардай кылып кулпуртуп туруш керек. Ошол формаларыңыз барбы? Баары. Бар. Кыз бурактын
полный формалары бар, менде 2 склад. А бул немеге өткөрбөйсүзбү анда? Каяка? Музейге. Тарыхта бул. Өткөрсө болот. Биринчи составдын формасынан бери бар. Ошо Кыз Бурактын өзүнчө музейинде. Ошондой сактап жүрөм. Тилдешет аябай, эмне кыласыз, ыргытпайсызбы, жок ай. Өзүм көрүп рахат алам. Ошол кезде эстейсиз. Жаштыгым, эмгегим сарптаган. Сиз аукционго койсоңуз болчу. Кыздар, ар бир көйнөктү көргөндө ар бир кыз эске түшөт. Бая сен айткандай, жакшы жагы да эске түшөт. Тескери жагы да эске түшөт. Бирок кыздар ансамбль түзүш үчүн чегарачы болушуң керек. Күчтүү КГБшник болушуң керек. Күчтүү чегарачы болушуң керек. Кыздардын маңдайында бир тал чач түшпөш керек. Мына ошондой иштеп келдик. Кудайга шүгүр, мына жүзүбүз. Билебиз го. Программабыз дагы соңуна чыгып бара жатат. Азыр жыйынтыктап жатабыз. Акыркы суроо болсун, бул баарыңыздарга. Эми айтсаңыздар, азыркы учурда ошол мурункудай жаңы топторду түзүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Эркин туура айтты. Анткени башында союз кезде уюшулуп атканда бул өзүнчө бул жаңылык болчу да. Жаңылык. Азыр ага караганда таталыраак. Анын үстүнө ал кезде союз кезде ар бир дом культурага аппаратура берчү. Азыр ушул жагы кыйын. Бирок ошентсе да азыр группалар чыга баштады. Группаларды түзгүлө ушундай бир талап бар деген бир максат коюлуп, кайсы бир деңгээлдеги бир акча каражаты бөлүнсө, эмнеге түзсө болбойт? Болот. Эгер мамлекет тараптан баягы колдоолор болсо, колдоолор болуш керек. Мисалы тоңдо түзүлдү, азыр менин окуучуларым иштеп атышат. Толтура балдар бар, күчтүү музыканттар. Бүгүнкү күндө баягы күчтүү музыканттардын ичине аброй көлөгөдө турганы менен улуу муун, орто муун биз дайыма сыйлап, урматтап, алаканыбызга салып келебиз. Топторду түзүш керек. Бир эле ырчылардын тобу эмес, музыкалык, инструменталдык деп коет. Топторду түзсө кандай сонун? Аспаптар менен бирге. Аспаптардын өзүн эле ойнотуп койсо дагы, эстрадалык аспаптар тым эле укмуш да. Мен өзүм урма аспапта ойнойм, Юра да урма аспапта ойнойт да. Биз баарыбыз билебиз да. Мен мисалы үчүн концертимде мен 10 мүнөт, 15 мүнөт, 10 секунд деп коёйм. Ошо урма аспапка отуруп тургандан кийин өзүмчө кайра жашарып, кайра бир башка дүйнөгө киргендей болом. Көрдүңбү музыканын касиети? Музыканын касиети ар бир инсаныбыздын жүрөгүндө жашап, ошол инсанды, ата мекенди сүйүүгө, элибизди, жерибизди сүйүүгө, биздин баалуулуктарды сүйүүгө, деги эле кыргыз дегенди сүйүүгө үйрөтүш керек. Мына ушул жаатта иштеш керек. Мамлекетибиз ушундай бир жарык жол ачып, ушундай бир жасагыла деп жаштарга кенен жол ачып берсе, сөзсүз топтордун түрүн уюштурса болот. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле суроо сиздерге. Агай. Я единственное хочу сказать, бизде эстраддык өзүнүн базабыз жок. Өзүбүз самое главное, вот где бы эстрадники, музыканты все собирать. Каждый все по отдельности делает. Вот хорошо было, если бы правительство, наш президент помещение дал бы для нас, для эстрадников. Самое главное ушел, чтобы ушел помещение ушел, мы бы там развивались бы, и музыкантов больше было бы, именно эстрадное. Мамлекеттик эмес уюмдар, анан адамдар, ырчылар дейли, шоу-бизнес деп коебуз го мындай. Ушул 7000ге жакын мына мүчөлөрүбүз бар экен. 7000. Ошол жерде азыр чечилбеген маселелердин баарын чечсе болот. Ошол жерде топ түзүлөт, ошол жерде звукачтар тарбияланат, ошол жерде музыкалык аспапта ойногон мыкты музыканттар тарбияланат, анан кыргызды дүйнөгө тааныткан мыкты ырчылар тарбияланат. Эми азыр группалар түзсө болот, кече эле Маданият министрлигинен айтышты. Филармониянын алдында жанагы Чоро Кожомжаров атындагы симфониялык эстрадалык оркестр түзүп, ошол жака техника алып берип атыптыр. Эми кыскасы колдон келбейт деген жумуш жок. Колдон баарын жасаса болот. Каалаган нерсени жасаса болот. Болгону убакыт, каражат, анан эң негизгиси каалоо керек да. Азыркы күндө музыкант болуп жүргөн атактуу кыз жигиттерибиз бар да. Ошолордон менимче кыйын продюсерлер чыгат да. Жаңы поколениянын продюсерлери ошол болот. Себеби музыканын ичинде кайнап бышып бүтүштү. Эми алар өздөрүнүн тажрыйбасын кийинки муунга бөлүшөт деп ойлойм. Анан техникалык мүмкүнчүлүктөр көбөйдү. Алматы менен Ташкент менен иштеп атышат, мисалы Бишкектеги балдар. Бардык нерсени жасаса болот. Кудайга шүгүр деш керек да.
Чоң рахмат, учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Эмесе ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мына ушинтип программабыз дагы соңуна чыгып жатат. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө, сиздер менен болгон Илим Айдакеев, амандашканча саламатта туруңуздар.